Ошон үчүн кызчы жерин кысып, элдин kanın içmeyi. Şu adamda, şakamda oynatasın mı? Köyleyinde oynatasın mı? Ya o şeyden sakla dedim. Ben gerek olsa saçımını korkutmaya geldik seni. O şeyden dedim. Ben sakala yerimizi bekleyemiş sana. Biz sana. Bunu hiç kim burmalanganca bolsa mындай подделка деп айта албайбыз. Адылов Бакыт деген жана Эргеш Нурбек деген бала барып, бул чындыгында эле биз президенттин адамыбыз деп туруп, эмне үчүн соттун чечимине чейин Bazarda ötüp baratıp it kav alsa da Bişkek'e çalat. Bari bir yerleri ölü olsa dağın bari bir. Doktorga bari bir. Karabay. Çünkü yer. Çok kıynalı olsa dağın. Şunların tarafında olsa. Janakı alıp koygan 5 hektar jerin kayra mamleketke bersin. Öz nenesine katlatıp koyboy. Al jer. Нурбек Эргешев бетине мүлк фондуну коюп, бизди сотко берип. Бул кандай деген мамлекет болуп калабыз. Бул президентибизге жана Камчыбек Ташиевке, президентибизге туура эмес маалыматтар барып атат. Бүт бар жокто сиздерди каралоо кетип атат. Бул адилеттүүлүк, бул чындык президентибизге да жеткен жок. Камчыбек Ташиевке да жеткен жок деп ойлойм. Эгерде өзүнүн укугун коргой албаса генеральный прокуратура, анда биздин укукту ким коргой берет? Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Акыркы учурларда дебейли, жалпы 30 жылдан бери Кыргызстанда чындык өз ордуна таппай сотторго болгон нараазычылык күчөгөндөн күчөп келе жатат. Топуда эмес, томукта кыргыз чындыкты таппай келип, арасында буга чейин карапайым калк сыздап келсе, эми алардын катарын ишкерлер толуктады. Президент ey tarafta olacak. Buların direktörü. Bular nabarı toşan kuylap atar. Bizim kılsakçıları. Ordunun başçıları gelip almaşa de. İddia bular almaşmayıp bir o. Bardak işte almaşmayıp. Bir adam Çok tapmay var. Ne görsün artık bir bal öğret. Başında da hiç ondan kaçak tuz oturgun bulacak. Savaş gibi var tabii. Hiç bu adamlar da taktık kalkalanacak bunlar. Kaçalanan adamlar kaçalanacak. Эми сиздин ушунчалык көңүл буруп, чындыкка, элдин үнүнө, коомчулукка жана президентке жеткирип берүүңүздү сурангандыгым үчүн кабыл алганыңызга чоң рахмат билдирем. Себеби ушул чындык издеп мына президентибиздин Садыр Нуркожоевдун приемунда болдум. Эми президенттин ошол жерде мамлекетке болгон көз карашыны мына мен орозо күнү кирдим, өз көзүммен көрүп чыктым. Бул келечекте Кудай буйрса мамлекеттин оңдоо жолунда кетип аткан иштерин бири деп билем. Эмне себептен? Себеби мына бул өзүн ойлогон жери жок экен. Мына өзүңүз көрүп атасыз, ысык көлдү көтөрөм деп атат. Өзүңүз көрүп атасыз, канчалаган дыйкандарга жеңилдик берип атат. Эми ушулардын биринде мына өзүбүздүн көп жылдан бери ызылдап келаткан Кара Суу базарындагы чыр. Мына чырды себеби мына азыр элдин ичине барсаңыз эле, мунун ичинде президент бар экен. Мунун ичинде Камчыбек Ташиев бар экен. Ушул эле сөздөр баягы адамдын душманы буну курал кылып алат экен. Ушул курал болуп калбас үчүн мен чындыкты айтайын.
Elge de kayrılayın, prezidentlerime de kayrılayın dep ben sizlerge kelip oturam. Emne sebepten? Mına özüңüz көрүп атасыз. 1996 жылы 626 токтомдун негизинде правительстводан разделительный баланс менен облпотребсоюз менен Госфонд имуществонун ортосунда мүлк бөлүшүлгөн. Бул правительстводан чыккан токтом. Эми ушул токтом мына өзүңүздөргө ачык эле көрсөтөйүн. Правительстводан чыккан 626 токтом. Мына ушул жерде бүт комиссионный кол коюлган. Ушул комиссионный кол коюлгандын ичинде ошол эле Госфонд имущество да бар да. Эми Госфонд имущество Ош областынан чыккан разделительный актка дагы өздөрү күбө болгон. Ушул мына правительстводан чыккан токтом. Ушул жерде мына мүлктөр бөлүшүлгөн. Бул мамлекеттики, бул облпотребсоюздуку болуп. Буга мына комиссионный кол коюшулган. Ушул правительстводан чыккан токтомдорго Ош областынан губернатор тарабынан, администрация тарабынан прием акт боюнча дагы токтом чыгып атат. Ушул токтомдун негизинде мына бардыгы кол коюп комиссионный. Мына мүлктөр дагы бөлүшүлүп атат. Бул жерде дагы мамлекеттики керек жарак коом облпотребсоюздук болуп, мына бүт оригиналдар бул документтер коюшулуп атат. Демек, бул мамлекет тарабынан точка коюлган. Мүлктөр бөлүшүлгөн. Мыйзамдын негизинде. Мыйзам негизинде. Муну эч ким бурмаланган же болсо мындай подделка деп айта албайбыз. Буга далил мына улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичка жана менин атыма Госфонд имущество өзүнүн билдирүүсүн жөнөтүп атат. Мына билдирүүдө көрсөңүз болот. Бул жерде облпотребсоюздун мүлкү. Бул жерде мамлекеттин тиешеси жок. Далилденип көрсөтүлүп турат. Мына өзүңүз көрүп атасыз. Текшерүүнүн жыйынтыгы дагы ошол эле мамлекеттик мүлктүн дагы ответи биздин колубузда турат. Эми ушуга карабай эле нечен жылдан бери бул мүлк фонду биз менен соттошуп келет. Бул соттошуунун жыйынтыгында мына 2018 жылы мына 10 апрелде 10 апрелде бүт мамлекетти мүлк фондунун доосу четке кагылды. Ага неметпестен булар дагы жаңы жагдайга кайрылды. Жаңы жагдайга ушул эле 2018 жылкы 10 апрелдеги токтомго наразы болуп. Бул сотто деле айтып атат мына. Өзүңүз мына көңүл буруп койсоңуз, мына ол жерде ошол ылдыйкка. Могу жерде. Соттор тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн актылар кабыл алынган, Бирок бул акта мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин Ош Чал Абад Баткен аймактык башкармалыгынын өкүлү Байтсекова кол коюудан баш тарткан. Демек, бүт соттун чечимдери мына өзүңүз көрүп атасыз. Эч кандай мамлекеттики таанылбай атат. Муну мүлк фонду өзү деле билдирүүсүндө жана Генеральный прокуратуранын өзүнүн билдирүүсүндө билдирип атат. Демек, бул соттун чечимдери дагы эле күчүндө тургандыгы далил болуп турат. Эми ушул эле мына дагы бир жагдайды алалы. Эмне үчүн ушул эле дагы бир жагдайды алайлы? Мына ошол Кара Суу базарына Адылов Бакыт деген жана Эргеш Нурбек деген бала барып, бул чындыгында эле президенттин атыны жабынып, биз президенттин адамыбыз деп туруп, чындык чыркырап турган чындыкты
Булар күчкө салып туруп эле сотко берет. Даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү боюнча арыз таштайт. Бул даттануу мөөнөтүн калыбына келтиргенде бул жерде биздин укугубуз бар. Бизге билдирүү бериш керек. Биз сот тарабынан чакырыш керек. Ошол убакта сот ишти өндүрүшкө алып атканда аны өздүгүн такташ керек эле. Туурабы? Сот аны өздүгүн тактабай туруп, анын даттануу мөөнөтүнүн калыбына келтирип салды. Жаныбекова деген судья. Бул биздин катышуусуз биздин мүлкүбүздү демек туура эмес маалыматтардын негизинде рейдерлик баскынчылык жолу менен соттор тарабынан дагы мүлккө кол салуу башталды. Эмне үчүн мен мүлккө кол салуу дейм? Себеби бизди катыштырганда биз ошол жерге жүйөлүү себептерди жана ошол жердеги чыныгы булардын жүзүнө ачууга бизди тийиштүү мына дело оригинал дело. Мына соттордун оригинал делосу биз муну оригиналдаштырганбыз. Мына мен сизге көрсөтүп коеюн. Ошол эле фон биз билбей калыппыз бул иштерди деп туруп сотко кайрылып атат. Бирок ошол эле мүлк фонду 2006 жылы өздөрү доо берип туруп жана доодон баш тартып атат мына. Бул мына оригинал делодо турат. Бул мафия шул токтобой турган болду. Бул мафияны кантип токтотобуз? Кайсыл жол менен токтотобуз? Мен мына бүгүн сиздер аркылуу элге, коомчулукка, жана президентибизге, жана Камчыбек Ташиевке, жана жогорку соттун төрагасына, жана генеральный прокуратурабызга айтып далилдеп кетким келди. Эмнеге? Мына ушунчалык чындык турат, ушунчалык далил турат. Эмне үчүн соттор өздүгүн тактабастан туруп бул ишти карап маани маңызына жетпей туруп чечим чыгарып атат. Мына сизге бир эле далилди айтайын. Сотко чейин булар билдирүү берип атат. Мына өзүңүз окуп койсоңуз, мен окусам дагы жалган болуп калбасын. Урматтуу Жалубаева Гүлсара, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун алдындагы объектилерди башкаруу боюнча дирекция мамлекеттик ишканасынын Турат Ала базары филиалынын жеринде ушул күнгө чейин мыйзамсыз соода кылып келгениңизге байланыштуу 15 июнда 2023 жылга чейин соода жериңизди бошотуп койгоңузду билдиребиз, дейт. Эргешов Нурбек деген ушул да? Ооба, эми карап туруңуз. Эмне үчүн соттун чечимине чейин бул мыйзамсыз деп айтып атат? Карабайсызбы, эмнелер болуп атат? Чыныгы эле бул айткандай, жомоктогудай, Эргешов Нурбектин көзү ачыкпы билбейм. 23-үндө, мына 15 менен 23-үнүн айырмасын караң. 23-үндө сот ошонун пайдасына эми сизге жалганмагачын чыркыратып 13 адамдын токтомуну. 13 адамдын токтомунда жүздөгөн адам бар да, 13 токтомдун артында, мына 13 токтомдун артында жүздөгөн адам бар. Жүздөгөн адамдын укугунун 4 саатта аны таанышкан жок. Анын адвокаты барбы жокпу? Тигилерди сураган жок. Адвокаты барды, сурады. Адвокаты жоктор калып кетти. Бирок ага чечип салды. Көрүп атасызбы, эмне бул жерде мыйзамсыз болуп атат. Мыйзамсыз болду. Биз ошол сотко чейин 3 күн мурун даттануу мөөнөтүн калыбына келтирип коюпсуздар. Биздин укугубуз тебелениптир. Биз жогорку сотко чейин даттаналы, ишти токтотуң деп заявление түшүргөнбүз. Аны 3 күндөн кийин кабыл албастан четке кагып туруп, бул мыйзамды бузуп туруп, биздин укугубузду тебелеп туруп, тиги карап койду. Эми буга чейин мен айтып атам, мына өзүңүз көрүп атасыз, жогорку соттун чечимдери күчүндө турат. Буну иликтебеди. Эмне себепти Эргешов Нурбек кимге таянып ушундай мыйзамга каршы иштер жасап атат? Мен сизге ачыгын эле айтамын.
Мен сізге ачык эле айтам. Бул мына өзүңүз көрүп атасыз. Жогорку кеңеште дагы сөз болуп атат. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, Алмазбек Акунжанович. Адахан Кимсанбаевдин сөзүн улап, ал кишилер мага да келди. Кара Суу базарында 5 гектар жерди мамлекет алып туруп, бир фирмага берип койгон. Ошол фирманы ким, ошол фирманын ээси ким? Не үчүн мамлекет алгандайын өзү иштетпейт? Бирөө фирмага берип, бир кишинин энесине каттатып, аны иштетип атат. Анысы аз келгесип, жанындагы 7 гектарды алып, элдерден какшатып, кызыл китебин да урганы жок. Ошол жерде бир фамилия бар экен, аны мен айтпай эле коеюн бул жерден. Базарда өтүп баратып, ит каап алса да Бишкекке чалат экен. Мен ит каап алды, бул итти токтоткула деп. Эртең жооп берет анын баары мыйзам алдында. Бишкектеги үлкөн адамдардын аттарын айтып аттыр. Мен ошонун атынанмын деп. Мындай беспредел болбойт. Биз буга жол бербейбиз. Ошон үчүн кысчы жерин кысып, элдин канын ичпей, итак араң турган элдин мыйзам чегинде ишти алып барсын. Жанакы алып койгон 5 гектар жерин кайра мамлекетке берсин, өзүнүн энесине каттатып койбой. Ал жерден чатак чыгат деп 3-4 айдан бери эскертип келатабыз, укпай койдуңар. Эл уже толуп калды ал жерден. Чака толду, азыр ташыйт. Соттор да бар, Бишкекке чейин келип атат. Соттор да бар. Бирөөнүн мүлкүн тартып алган жок да, азыркы бийликте болбойт бул. Мүмкүн эмес ал. Sottun çeçimi çıkıp kalktır bu. Sottun çeçimi Sottun çeçimi Рейдерский захват болуп атат бердечи. Рейдерский захват все. Решенияларына мен баары бар. 97-жылы. Жок, чечим чыгарып койгон учурда дагы. Sizler bu жерде эмнени күтүп атасыздар? Bu жерде жок президент. Bilmez, biz çok güzel. 30 kvadrat Özünü tanıştırıp koyçu bana. Familiyatını ayıp koyçu. Familiyatını ayıp koyçu. Ana niye? Gerek yok. Familiyatını ayıp koyçu. Familiyatı gibi. Diyemezsen koçunu bırakın. Ne oldu da kaynar noldan başlarsın? Familiyatı gibi. Familiyatın gibi. Familyasını ayıp koyuyorsun mı? Ha kızım familyası kim hele? Oy bet bak. Betin ayıp koyuyorsun bu. Betin var mı? Betin görsetip koyçu. Beti çoktur. Скорыйды чакырылайыз, скорыйды. Скорыйды чакырып. Мына Кыргызстанда закон иштебейт. Элдер өлүп атса дагы баары бир. Сотторго баары бир. Карабайт.
ушинтип эл канча кыйналып атса дагы чоңдордун тарабында болсо Коомчулукта деле сөз болуп атат. Мына Ош облусунун Кара Суу районунун Сарай айылынын Тилмайн көчөсүнүн тургунумун. Мен сиздерге кайрылуу себеби Назар Ньюс аркылуу кайрылып жатам. Үнүмдү ушулдан жеткизейин деп. 97-жылы 30 квадрат метрге үлүш аркылуу магазин берген. Ал магазинди соттон чечим чыгарып, анан кийин берген. Onun içinde tek pasportuma da решение сот деп катталган. Бул госактымадагы соттон решение деп катталган. Бул өздөрү акимчиликтен, айыл өкмөттөн, базаркомдон бардыгы сот аркылуу мага чечим чыгарып, решение чыгарып, анан кийин берген бул документти. Азыр ушул моментте мен жанындагы магазинди дагы алганмын, үйүмдү, баламдын чегин, магазинимди коюп 5 жылга ипотекага алганмын. Бул ипотекамын 1,5 жылын эми төлөдүм. 75 миңден төлөшүм керек. 15 миңден өкмөткө чыгашам бар. Ону төлөшүм керек. Налог, патент бар жогун. Мен жолдо соттошуп, оттошуп, бул Нурбек Эргешев бетине мүлк фондуну коюп, бизди сотко берип, бул жерди тартып алам деп атат. Биз Кыргызстанда 30 квадрат метрге дагы эге боло албайбызбы? Ондо бизге өкмөт депортация деген кагаз берсин. Биз ошол жерге барып депортация болуп отурайлы. Бул кагазды эмнеге анан бизге алдап берет, ылайга батырып, номер 4 кагаздарды эмнеге берет бизге? Биз эми кайсыл жака барып жашашыбыз керек? Биз бул үйүбүздү алып койсо, чегибизди алып койсо, магазинибизди алып койсо, кайсыл жака барып жашашыбыз керек? Менин күйөөм өзү 1-группадагы инвалид. Азыр ушул моментте Индияга жолдомо берген больницадан. Кече Өзбекстанга апарсам дагы Индияга барсын деп жолдомону Индияга берди. Эч кимден бизде жардам жок. Процент, ошойгон проценттерди алып, биз буларды бешене терибиз менен алганбыз. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич. Биз Кара Суу базарынан сизге кайрылып жатабыз. Биздин дүкөндөрүбүз 27 квадратный метрден баштап 45 квадратный метрге кызыл китептерибиз бар. Бул мыйзамдуу алынган кызыл китептер бул жерде бардыгы. Базардын курулгандан баштап алынган китептер. Азыркы күндө Фуги былтыркы жылда бизи сотко берген, сотко кайрылган, 1 жылдан бери соттошуп келип атабыз. Бардыгы сотторго биз эмне кылдык, срокту восстановление кылдык 1 жылга. Эмгисинде мына экинчи станцияда уже токтомдорду карап, токтомдорду жокко чыгарышты. Ошон үчүн биз сизге кайрылып атабыз, соттордун үстүнөн, Фугинин үстүнөн көзөмөлдөп жүргүзүп, бизге мыйзамдуу кызыл китебибизди өзүбүзгө кайрылып калсын деп сизден суранып атабыз. Мыйзамсыз чечкен соттордун үстүнөн көз жүргүзүп бериңизди суранабыз биз сизден. Биздин гана бир гана ушул жерде ушул эйликке чыккан болсок, 50 жылдан бери бир гана ушул бир дүкөндү ашырган болсок, ошону дагы Фуги бизден тартып алгысы келип атат да. Ошон үчүн биз сизге кайрылабыз Кара Суу базарынын элинин атынан. 902-04 11 сандуу токтому мына 741-ге Ош областынан чыккан. Токтом Верховный соттун мына 8 октябрь 2004 жылкы Верховный соттун чечиминин негизинде прокуратурабыз текшерүүсүн далилдеген соттун чечими турат. Мына ушул эле токтомго упушенный выгода мамлекетке 2,5 миллион төлөнүп атат. Мына төлөнгөндүгү.
ошол эле төлөмгө соттун чечими чыгып атат. Мына соттун чечими. Мына баардыгы мыйзамдуу күчүндө турат. Айналайын. Тиги Жаныбекова бул кандай судья? Кайсы тактап айтсаңыз? Мезди районный соттун судьясы. Мына кече ушуларды жокко чыгарып атат, карабайсызбы? Бул кандай деген мамлекет болуп калабыз, эгерде ушундай болсо. Бул чыныгы президентибизди жана Камчыбек Ташиевичти авторитетине, булардын абарып аткан элди оңдоймун деген тиги ишине доо кетирип атат. Булардын да душмандары бар, өзүңүз билесиз. Ошолорго бул курал болуп калып атат да. Мына мен ошол жабырланган элге деле кайрылып кетем. Мына өзүңүз көрүп атасыз, ютубтарга чыгып атат, интернеттерге чыгып атат. Урматтуу жабырлануучулар. Мына мен бүгүн ачык эле айтам. Бул президентибизге жана Камчыбек Ташиевке жана жогорку соттун төрагасына бул иштер жете элек. Бул иштер боюнча кабардар боло элек. Мен муну ишенип туруп айтам. Ошондуктан мен мына президентибизден суранат элем. Камчыбек Ташиевден суранат элем. Бул камерага айтсаңыз. Ооба. Суранат элем. Эмне себептен? Мына өзүңүз билесиз, керек болсо Генеральный прокуратураны иликтөө бүткүнчө иш ордунан алган. Мен деле ушу президенттен, Камчыбек Ташиевден суранып кетет элем. Ошол эле Нурбек Эргешевди, ошол эле Адыл Бакытты иштен четтетип туруп, комиссия түзүп туруп, ушулардын комиссиянын негизинде bir баа берүүгө Сооронбай Шариповдун убагында Алмамбет Салиев деген болгон. Өзүңүз жакшы билесиз. Аны менен канча тытыштык. Аны менен канча соттоштук. Өзүңүз жакшы билесиз. Анан мен Садыр Нуркожоевичтен суранганда, ал адамдын мамлекеттик духу өтө чоң, келечекте мамлекеттин бир мындай айтканда 5дей кылып оңдошуна ошол жерде мындай сездим да. Эми президент комиссия түзөм деген. Да, комиссия түзөбүз, бул көп жылдык көйгөй экен деп айткан. Бирок ошол комиссия эмне себептен түзүлбөй калгандыгын мен таң калам да. Себеби президентибизге туура эмес маалыматтар барып атат. Мен ага ишенем. Ошол туура эмес маалыматтар, мына өзүңүз көргөн ызылдагандар, ошол көргөн азап чеккендер туура эмес маалыматтын негизинде президентибизди жаман көрүп калып атат. Жана эле ошол Камчыбек Ташиевди дагы жаман көрүп калып атат. Ушуга чекит коюу боюнча мына мен айтып атам, керек болсо Зулушев иштен алынып четтеп турган. Булар да иштен алынып четтеп турса, Садыр Нуркожоевич тарабынан, Камчыбек Ташиев тарабынан, жана жогорку сот, Генеральный прокуратура тарабынан комиссия түзүлсө, анан ушуга иликтөө кылып туруп бир чечим чыкса деген ойдо турам да. Ошол боюнча Камчыбек Ташиевке кайрылгансыз, бирок жеке жолуктуңуз беле? Жок, себеби ал киши баягы мамлекеттик иш боюнча ар кайсыл жакта жүргөндүгүнөн мен кирип тиги 5-кабинетте бир адамга кирдим. Мына өзүңүз көрүп атасыз, тиги немени катыбызды регистрация кылдыртып, мына регистрация кылдыртып ошол жерге таштап келгенбиз. Бирок бул тууралуу азыр эч кандай жооп ала элекпиз. 21-июнда тапшырган экенсиз, Ош облусу Кара Суу районундагы Туратали базары Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан. Борбордук Азиядагы эң ири базарлардын бири болуп саналат. Дээрлик 20 гектарга жакын жерди ээлейт. Базар бир мамлекеттик жана 18 чакан базарларды бириктирет. Негизгиси болуп, Туратали базары мамлекеттик ишканасы эсептелет. Мамлекеттик ишканага 6 гектар 26 сотик жер участогу жана базардын мүлктүк комплексинин бир бөлүгү бекитилген. 2006 жылкы мына элдин укугуну жок кылуу боюнча кайрылып чыгып атат. Мен таң калганым, ошол Мезди районный соттун судьяларына эмне эки башка закон барбы?
Карабайсызбы? Мына бул жерде Жаныбекова бүт бардыгын четке кагып, жокко чыгарып атат укугуну. Муну ол жерде ошол эле межрайонный судья сен бул жерде тарап эмессиң. Сен бул жерде эч ким эмессиң. Мүлктүн бул жерде эч кандай тиешеси жок деп өздүгүн тактап туруп, мына жогорку сотко чейин чечим чыгарып коюп атат. Эмне үчүн Жаныбековага бул таасир кылбайт? Эмне үчүн ошол эле Жаныбекованын жанында отурган судья адилеттүү чечим чыгарып атат? Мына сизге 2006 жылы мына делону көрсөтүп атам. Ошол эле фонд өзү заявлениясы менен катышып атат. Ошол эле мүлк фонду заявлениясын 2006 жылы тартып атат. Бул деген далил да. Сот бунун бүт жанагыны өздүгүн такташ керек эле. Бир судья өздүгүн тактап атат да, экинчи судья өзүн тактабай эле ошончо адамды 2 саат 3 саат ичинде тагдырына точка коюп калып атат. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич жана урматтуу Камчыбек Ташиевич, сиздерге мына бүгүн болгон чындыкты, болгон адилеттүүлүктү, мына 15 килограмм болгон документти көрүнгөн жерге алып кирип, чындыкты таба албастан, адилеттүүлүктү таба албастан кыйналып келгендигим сиздерге айтып отурам. Сиздерден мен суранат элем. Мына нечен жылдан бери келеткан ушул көйгөйлүү маселе, нечен жылдан бери келеткан кимдир бирөөнүн чөнтөгүн толтурган ушул Кара Суу базарына точка коюп, ушул Кара Суу базарына адилеттүү чечим чыгарып беришиңиздерди мен суранат элем. Эмнеге? Мына өзүңүздөр көрүп атасыз, Кара Суу базарында канчалаган адамдардын жаны кыйылды, канчалаган адамдардын өмүрү кыйылды, канчалаган балдар жетим калды. Эми дагы эле ошол системага, дагы эле ошол бири-биrini атышууга же болбосо бири-биrini өлтүрүүгө алып барбаш үчүн алдын ала ушул документтердин негизинде бир комиссия түзүп туруп, ушул документтердин негизинде ошол эле Нурбек Эргешевди, ошол эле Бакыт Адыловду четке чыгарып туруп, комиссиянын негизинде бир иликтөө кылып туруп, шуну точка коюп берүүсүңүздү суранат элем. Эмне үчүн? Себеби бул жерде бүт каралоо кетип баратат. Бүт бар жокто сиздерди каралоо кетип баратат. Мына мен сиздерге ушул маалыматты жеткирип коеюн. Ушул маалымат аркылуу ошол жабырлануучулардан сурап кетет элем. Бул адилеттүүлүк, бул чындык президентибизге да жеткен жок. Камчыбек Ташиевичке да жеткен жок деп ойлойм. Ошондуктан мына Курманбек Зулучев деле өзүнүн ошол сотто келтирген жөөлүү маалыматыны Верховный сотто тартып алды. Бул да өзүнчө болгон жок. Бул жерде кандайдыр бир күч бар. Бул жерде кандайдыр бир кызыктар бар. Ошондуктан ушул иштер болуп атат. Эгерде өзүнүн укугун коргой албаса Генеральный прокуратура, анда биздин укукту ким коргой берет? Анда бизди ким коргойт? Мына ушул бүгүнкү билдирүү, кайрылуунун негизинде суранам, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз мамлекетке болгон сүйүүңүздү, сиз мамлекетке болгон чыныгы патриоттугуңузду мен өзүм сездим. Келечекте Кыргызстанды оңдойт деген, келечекте Кыргыз мамлекетини дүйнөгө жакшы жагын көрсөтөт деген ойдомун. Туура, ар бир адамдын өзүнүн душманы болот экен. Мына сиздер бийликке келгенде туура эмес маалыматтар таркаган. Булар мындай, булар тигиндей, бул жомок, кумтөрдү ала албайт деген. Мына чындык бар экен, кумтөрдү Кудай буйруса кайтардыңыз. Мына чындык бар экен, алдыга аракет кылып, канчалаган
фермерлерди колдоп атабыз, канчалаган дыйкандарды колдоп атабыз. Бул биз көрүп турабыз. Эми болор болбос бир кара суу базары деп туруп, сиздерди жаманаттуу кылган душмандардан мен корком. Ошо сиздерди жаманаттуу болуп калбасын. Сиздер Кудай буйрса, биз сүйгөн, биз келечекте алдыга жыла турган ишенген адамдарсыздар. Ошон үчүн бүгүнкү кайрылуунун негизинде мен шул чындыкты, шул адилеттүүлүктү канча жылдан бери келиткан көйгөйлүү маселени точка коюп берүүңүздөрдү суранып кетем. Биздин студияга кош келиптирсиз. Ошол сиз чындыкты чыркырап таппай жүрөт экенсиз. Кудай буйрса жакынкы күндөрү ошол чындыктын түбүнө жетип, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сизге да рахмат. Ушунчалык элдин көйгөйүн алып чыгам дегениңизге. Бизди угуп, мына биз бир нече жерге бардык, бирок бизди эч ким кабыл албады. Бул өтө коркунучтуу экен, чындыкты айтыш үчүн өтө кыйын экен, өздөрүнүн коопсуздугун коргонуп, президентке жаман көрүнүп калбайын, ташрифке жаман көрүнүп калбайын деген ойдо бизди эч ким кабыл албады. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бул ызы чуу канча жылдан бери башталды? Бул мен сизге ачык эле айтайын, мына 2005-тен бери келаткан ызы чуу. Бирок ошондо деле монобул трансформация болгон жерге эч ким тийген эмес. Бул менен бунун экөөнү эки башка. Бул жерге биз упушуний выгодалар төлөп атабыз. Бул жерде биздин соттун мыйзамдуу чечимдери күчүндө турат. Бирок кечеги Жаныбековдун чыгарган чечимине мен таң калдым. Эмне үчүн ушунча документти изучат этпейт? Эмне үчүн ушунчалык документти тактабайт? Бир эле менде эмес да. Бул ошонун жүйөлүү себептери ошол эле байкуш элде да бар да. ГРЭСтин начальнигине мен кирип сурооду бердим. Муну ол сизге ачык эле айтайын, муну ол мафиянын кылган ишини караң. Мен сизге эмнеге мафия дейм? Мына булар 22-жылы 14.04 биздин укугубуз каттоодо турса деле Гозакты алып чыгып атат. 5 гектар 22 сотикке. Гозакты эмненин негизинде берилип атат? Бул жерде мана решение дейт. 43 номер 43-чү 29 январь 1985 жылды Ош областынын Советтер народдук депутатынын чечими деп атат. Эми ошол 43кө биз мына кайрылып кетели. Мына ошол 43кө биз кайрылып кетсек, мына мунунда турат. Ошол 43-чү чечим. Бул жерде депутаттар базар куруу үчүн гана 12 гектар жер бөлүнсүн деген эле чечим болуп атат. Бул Госфонд имуществого, мүлккө гозакт берилсин деген чечим эмес. Ушинтип булар ар кандай бурмалоо жолу менен документтерди жасалмалап атат да. Мына урматтуу Гүлжан карындашым, мына мен ыраазычылык билдирем. Ушул чындыкты угайын деп, ушунчалык элдин көйгөйүнү президентке жеткирейин деп, ушул мына бүгүнкү немени уюштуруп берип атасыз. Мен мына ушул 15 килограмм болгон материал, чындык материалым чыркырап көчөдө нечен жылдан бери жүрөт. Эми ушул бийликтен Кудай буйрса адилеттүүлүк чындык чыгат дейм. Бул материалыбызды мына билип турса деле, жогорку сот деле, мына Ген прокуратура деле, эмне үчүн президентибизге жеткирбей атат? Эмне үчүн президентибизге ачыгын айтпай атат? Кайсыл бир подделка жасалган документке өздүгүн тактабай туруп, бирөөдүн мүлктөрүн, бир эле мен эмес, бир канча адамдын мүлктөрүн бирөөгө берип коюп отурат. Мен ойлойм мына Садыр Нуркожоев дагы, Камчыбек Ташиев дагы ушул тууралуу мени прием кылат. Жана буга комиссия түзөт. Эл менен бийликтин ортосундагы чындык бар экендигини өздөрү далилдейт.
Мына ушул дело. Бул соттун делосу. Мына ушул соттун делосунда бүт мүлк фонду катышкан. Катышып туруп өзүнүн заявлениясын артка тарткан. Муну эмне жашырат? Баары чындык чыгат да. Эми сиз аркылуу чындык чыгат деген ойдомун. Кудай буйрса, адилеттүүлүк чыгат деген ойдомун да. Мына Гүлжан карындашым чындык издеп, биз барбаган жерибиз калбады. Мына кабар агенттигине бардык. Эшигин жаап салды. Чындыкты айтыш өтө кыйын экен. Себеби коркунуч экен. Сизге рахмат, ыраазычылык билдирем. Ушул чындыкты болгондой документ аркылуу бүт элибизге жана президентибизге жеткирет деген ойдомун. Рахмат сизге.